Саламатсыңарбы достор? Өткөн сабакта биз кийиз менен жүндөн пано жасаганды үйрөнгөнбүз. Ого жасаганда моундай натуралдык эмес шүпүрөк менен жаап алабыз. Азыр биринчи үстүн Бүгүн биз бурул эжеке менен чачка тагуучу кооз байлагыч жасайбыз. Ал үчүн бизге катуураак кызыл жана жашыл өңдөгү кийиз жана чачка тагуучу жөнөкөй байлагыч керектелет. саламатсыңарбы, кыздар? Саламатсызбы? Өткөн сабактагы үйрөнгөн картиналарыңар жактыбы? Ооба. Ошол азыр могуреки даярдалган жүндү көрдүңөр да, кийизди. Өткөн сабактагыга караганда катуураак жасалган. Көрдүңөрбү мына? Муну көрдүңөр, Эже буну абдан катуу жасаш үчүн эмне кылыш керек? Силердин өткөн сабактагы жасалган картина паноңор жумшагыраак болбоду эле? Ага караганда муну көбүрөөк басышка туура келет да, көбүрөөк иштеш керек. Эми биз бүгүнкү сабакта болсо могуреки даярдалган кийизден эмне жасайбыз? Роза гүлүн жасайбыз, Роза гүлүн билесиңерби баарыңар тең? Азыр мынтип кесип алабыз баарын. Мына монтип туруп, экиге бүктөп туруп, ар бир жеринен кесип алабыз. Аягына чейин кеспейбиз, монтип. Көрдүңөрбү? Учтары калып калат, алды жагы. Даярдалган кийизди алып роза гүлүн жасайбыз. Туурасы 4-5 жана узундугу 8-10 см. Кийизди кайчы менен мындай кылып кесип алабыз. Кайчы менен иштегенде этият болгула, колуңарды кесип албагыла. Розанын желекчелерин кесип алдык. Ал мындай формага келди. Розалардын желекчелери болду, мына мындай формага келтирип кесип алдык. Анан муну четинен тыкыз кылып ороебуз, мына көрдүңөрбү, карап тургула. Андан кийин болсо мындай тыкыз кылып ороп алабыз. Биринин аркасынан бири оролуп, роза гүлүнө окшошуп кете берет. Биринин аркасынан бири ошондо оролуп эмне болуп кете берет экен? Роза. Желекчелери оролуп кете берет экен. Биз ашып кетпеш үчүн буягын бүктөп коебуз, мынтип уч жагынан ороп жүрүп отурабыз. Окшошуп турбу? Ооба. Эми мен азыр ар бириңерге бирден бөлүп берем. Силер өзүңөр кесип чыгасыңар, Абайлап иштебесеңер, колуңарды кесип аласыңар, же болбосо кийимиңерди кесип алышыңар мүмкүн. Анан жасап аткан жумушуңарды дагы туура эмес кесип алышыңар мүмкүн. Ошон үчүн биз кайчыны абдан этияттык менен колдонушубуз керек да. Баарыбыз кесип алдык, Эми азыркы мен көргөзгөндөй кылып четинен орой баштайсыңар. Орогондо карагыла, кайсы ягында кичинекей бар болсо, ошону биринчи баштайсыңар да. Арт жагы дагы теп-тегиз орогула. Жерге копкого. Эми кайра башынан тыкыз ороп алып туруп, даярдап алып туруп, анан тиге баштайбыз. Баарыбыз тең ороп алдык. Азыр болсо тигип баштайбыз. Жипти 4 катладык, Мына могуреки мен кандай тиксем ошондой кылып тигесиңер, көрдүңөрбү? Бир тияка өткөрөбүз. Алабыз. Бир бияка өткөрөбүз. Бири-бириңерди сайып албагыла. Ушинтип тегерете өткөрүп сайып чыгабыз.
Мінекей, эми баарыбыз бүттүк, азыр биз бутон кылдык. Аны мынтип жалбырактарын ар бирсин чоюп чыгабыз. Мынакей жалбырактарыңарды берем. Мындай кылабыз да, так ортосуна коебуз, көрдүңөрбү? Ортосуна коебуз жалбыракты. Анан жалбырактын ичинен баштап тигип алабыз монтип. Өзүн кармайбыз, көрдүңөрбү? Тегерете тигип алабыз. Розага тигип алабыз, жабыштырып. Тигип бүткөндөн кийин биз жашыл өңдүү кийизден роза гүлүнүн жалбырагын тигип алабыз. Эми азыр мына тигип бүткөндөн кийин биз могуреки сыяктуу резинкаларды тагабыз. Андан соң чачка тагуучу байлагычты алып астынан тигебиз. Бул биз тигип бүткөн резинканы Сымбаттын чачына тагып көрөлү, кыздар. Кандай дейсиңер? Кандай жарашат экен көрөсүңөр да өзүңөрдүн жумушуңарды мына. Кана роза гүлдөрүңөрдү көрсөтүп койгучу кандай болуптур. Өзүңөргө жактыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе кыздар, балдар, эмки кезиккенге чейин, эмки сабакка чейин саламатта тургула. Бүгүн эми биз силер менен гвоздика жасаганды үйрөнөбүз, гүлдөрдү. Жакшы кириш үчүн ушундай кылып салабыз да. Жашыл жүн турган жерди баскыла. Түбүн эле ушалайбыз гүлдүн. Мына бүгүн баарыбыз жакшы нерсе үйрөндүк, Эгер көрсөтүүгө сунуштарыңыздар болсо, анда биз менен кабарлашсаңыздар болот. Биздин дарек Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 59. Телефон 65 66 41.